Москвадагы Внуково аэропортунда эрте менен жымжыртык менен иш башталат. Бирок окусунан эле кандайдыр музыка башталып, жүргүнчүлөр, стюардессалар жана коопсуздук кызматынын жумушчулары бийлеп киришет. В этот флешмоб и в эту идею «Танцуй, Москва». Бизде көпчүлүктү ушул флешмобко тартуу идеябыз бар. Бул маалда айрымдары жалгыз, кээ бирлери капалуу. Калоочулар катарыбызга кошулуп бийлесе болот. Пускай присоединяется к нам и танцует вместе с нами. Бул флешмобду шаар күнүнө карата даярдап жатышат. Ал сентябрь айынын башында белгиленмекчи. Учурда 150 адам катышып жатат. Көпчүлүгү Борбордук бий мектебинин окуучулары. Меня позвала вот моя подружка. Мени курбум чакырды. Экөөбүз бирге окуйбуз. Мында баары сонун. Мага аябай жакты. Адамдар бири-бирин тааныбаса да абдан сылык. Айланасындагыларга жардам берип, колдоп турушат. Очень дружный, даже если ты не знаешь человека, который рядом с тобой стоит, когда танцуешь. Бей флешмобуна биринчи ирет катышып жаткан 1,5 жаштагы Арина да бар. Попрыгали немножко, похлопали в ладошки. Очень любят танцевать. Бийде музыканы аябай жакшы көрөт. Ары бери чуркап жүрө берет. Всякие такие движения разные. Бийдин кыймылы өтө жөнөкөй. Даярданууга 1 жума убакыт кетти. Вообще это все так неожиданно. Мунун баары күтүүсүз болду. Аябай жагымдуу, шаңдуу, сонун. Позитивно. Очень неожиданно, так интересно. Настроение подняло, тем более с утра. Такое. Эрте менен жол тыгынынан кыйналып келдим эле. Мында дароо маанайым көтөрүлө түштү. Шаар күнүнө арналган акцияга уюштуруучулар миңдеген кишилер катышат деген ишенимде. Ага каалоочулар арыз менен кайрылса болот.